Бул Айтурган Турдубаева, апасы Зура Турдубаева менен бирге бүгүнкү жарманкеге өздөрү тиккен этно кийимдерди, кыргыздын оймо чиймеси түшүрүлгөн жоолуктарды алып чыгышты. Кийимдер алардын 2009-жылы негиздеген Зура брендине таандык. Негизи Айтургандын кесиби дизайнер. Бул тармакта билимин өнүктүрүү үчүн 1 жыл мурун Ошмунун жаштар бизнес паркы уюштурган тренингке катышып, жаш ишкерлердин арасынан 1-орунду камсыздаган. 1 жыл мурда мен бизнес паркта, Ошмун бизнес паркында катышып, студент, аспирант, магистранттардын арасынан 1-орунду алдым, грант планшет алып, утуп алып. Дизайнды ошол кезден баштап уже этнофутболка, свитшот, наларды чыгарып, Бишкекте, Ошто, Ысыккөлдө ушундай сатып, под реализация жүрөт. Турдубаевалар катышып жаткан Түштүк Экспо 2024 жарманкеси Ош шаарында өтүүдө. 8-чи жолу уюштурулуп жаткан иш-чарага 8 өлкөнүн ишкерлери чогулган. Алардын катарында Ошмунун фармация адистигинин 2-чи курсунун студенти Кубаныч Турдубаев да бар. Ал көргөзмөгө өзүнүн үй шартында жасаган дары-дармектерин койду. Булар жүзүм жана алма уксус кислотасы. Кубанычтын айтымында алардын дарылык касиети бар жана Кыргызстанда эми гана чыгарыла баштады. Жүзүм уксус, алма уксус бизде Кыргызстанда 1-чи жолу өндүрүлүп жатат. Айрыкча биз буну былтыркы жылы өндүрүп баштаганбыз. Даяр болушу 7 ай дегенде даяр болуп, толук даяр болушу күчүнө кириши. Жүзүм уксусун көбүнчө кан суютканга, жүрөгү ооругандарга, давлениеси барларга, сахар менен ооругандарга жүзүм уксусун сунуштайбыз. Ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес паркында 49 стартап долбоор ишке ашып, ар бирине $2000 грант берилген. Анын ичинен ар тармактан алынган 7 долбоор бүгүнкү жарманкеге коюлду. Анткени студенттердин эмгектери чыныгы бизнеске айланганын коомчулукка жайылтуу керек. Негизги нерсе бул жерде биз максатыбыз биринчиден студенттердин ошол иштеп чыккан стартап долбоорлорунун реалдуу бизнеске айлангандыгын жалпы коомчулукка көрсөтүү жана ошол эле учурда башка жарманкенин башка катышуучулары менен байланыштарды түзүү, алар менен чогуу долбоорлорду ишке ашыруу, кызматташуу маселелери 1-орунга чыгат да. Бул жолку көргөзмөгө Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардан Ош мамлекеттик университети жана Баткен мамлекеттик университети гана катышты. Баткен мамлекеттик университетинин 3-чү курсунун студенти Эрнист Айдарали уулу суунун ичин изилдеген дрон жасаган. Бул техника 200 метр тереңдикке кирип, сууда чөгүп каза болгондордун жансыз денесин табууга жардам берет. Мындан тышкары тарыхый баалуулуктарды 1 ай аралыгында тапса болот. Суудагы ар кандай химикалык заттарды фильтр аркылуу тазалайт. Фильтри 1 сааттын ичинде 1500 литр сууду тазалап берет. Андан сырткары жанагы чөгүп кеткен адамдардын жансыз денесин изилдейт. Мындан бирөө жасалып, азыр жакында эле МЧСке тапшырылды. Азыркы учурда биздин суучулдардын колунда иштеп атат. Бул дрон 3D принтерден куралган. Пластик 200 метр тереңдикке чейин түшө алат. Ошол 200 метр тереңдиктеги давленияга туруштук берет. Бул жакта камералар орнотулган, двигательдери бар. Жарманкенин 1-чи күнүнүн 2-чи бөлүгүндө Ошмуда улуу жибек жолунда күчтөрдү бириктирүү инвестициялык форуму өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын 1-чи орун басары Адылбек Касымалиев, президенттин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы өкүлдөрү, Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев жана окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков катышты. Биз өзгөчө ушул мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан чоң форум университетте өтүп аткандыгы бул өзгөчө мааниге жогоруда Темирдин байсы белгилеп кеткендей, ошол бизде чет өлкөлүк студенттер өтө көп окуйт. Албетте ал чет өлкөлүк студенттер бүгүнкү маалыматты сөз кылып аткан ушул туризм, ошолор инвестиция алып келет, живой инвестиция келип баардык ушул жердеги биздин жөнөкөй кофейнядан баштап университетке чейинки өндүрүшкө таасир этет дегендей, мен бүгүнкү ушул инвестициялык форумдун ишине ийгилик каалаймын. Форум иштиктүү байланыштарды жөндөө үчүн платформа түзүүнү, заманбап технологиялар, идеялар жана бизнести өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашууга максатталган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.